Саламатсыңарбы окуучулар, кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү биздин силер менен өтө турчу темабыз багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдүн түзүлүшү. Сабактын максаты бүгүн сабактын жүрүшүндө багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм кандай бөлүктөрдөн турарын билесиңер. Баш жана багыныңкы сүйлөмдөрдү бири-биринен айырмалайсыңар. Алар кандай жолдор менен байланышып жаткандыгын түшүнөсүңөр. Көнүгүүлөр аркылуу багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдөргө тыныш белгилерин коюп, аларга синтаксистик талдоо жүргүзүп жана баш жана багыныңкы сүйлөмдөрдү ажыратууга көнүгөсүңөр. Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм деп эмнени айтабыз? Тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн бири экинчиси менен мааниси жагынан багыныңкы абалда байланышып турса, багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм деп аталат. Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм баш сүйлөмдөн жана багыныңкы сүйлөмдөн турат. Баш сүйлөм менен багыныңкы сүйлөмдүн кандай айырмасы бар? Баш сүйлөм татаал сүйлөмдүн тутумунда туруп, негизги ойду билдирип турат. Ал эми багыныңкы сүйлөм ошол баш сүйлөмгө баш ийип, андагы айтылган ойдун ар түрдүү кырдаалын билдирет. Баш сүйлөм менен багыныңкы сүйлөм төмөндөгүдөй жолдор аркылуу байланышат. Багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочуна бай, майынча, гыча, канча, ганы, са, дыктан сыяктуу жана башка мүчөлөрдүн жалганышы аркылуу байланышат. Ошондой эле кийин, соң, чейин, бейре, менен, замат, сайын, бери, үчүн, тартып сыяктуу жандоочтор канчалык, ошончолук, эгер деген байламдалар аркылуу дагы байланышат. Мисалдарга көңүл буралы. Баланы карыя ээрчитип кеткенден кийин Токтош эженин оюна көп нерселер түштү. Токтош эженин оюна көп нерселер түштү. Бул жерде ой толук бүттү. Демек, баш сүйлөм. Качан оюна көп нерселер түштү? Баланы карыя ээрчитип кеткенден кийин. Мезгил жагынан багынып жатат. Жана бул жерде баш сүйлөм менен багыныңкы сүйлөмдү кийин деген жандооч байланыштырды. Экинчи сүйлөмдө капар аттанаары менен бозгунчу дагы сөзгө аралашты. Бозгунчу дагы сөзгө аралашты. Баш сүйлөм. Качан сөзгө аралашты? Капар аттанаары менен. Өзүңөр көргөндөй, бул жерде баш сүйлөм менен багыныңкы сүйлөм менен жандоочу аркылуу байланышты. Ал учуп кетпесин деп, анын эки канатын тең кесип салдык. Бул жерде баш сүйлөм анын эки канатын тең кесип салдык. Эмнеге кесип салдык? Кесип салганын максаты ал учуп кетпесин деп. Бул жерде багыныңкы сүйлөм баш сүйлөмдүн максатын билдирди. Ал эми баш сүйлөм менен багыныңкы сүйлөм чакчылдын ып мүчөсү аркылуу байланышты. Эмесе балдар, бүгүнкү темага байланыштуу көнүгүүлөрдү аткарууга өтөлү. Биринчи тапшырма 163 көнүгүү. Көнүгүүдө берилген суроолорго жооп жазгыла. Жообуңар багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмгө туура келиши керек. Андан кийин 166 көнүгүүнү иштейбиз. Алгач көнүгүүнү көчүрүп жазгыла, тыныш белгилерин койгула, сүйлөмдөргө синтаксистик талдоо жүргүзгүлө, баш сүйлөмдүн жанына, багыныңкы сүйлөмдүн жанына тиешелүү белгилерди коесуңар. Шуну менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калгыла.